Олардың немесіне сүйініп, ол қуаныш. Тең туштары сыяктуу каалаганда эшикке чыгып ойной албаса да, Илгиз менен Курманбектин маанайлары жакшы. Анткени жылуу үйдө ата-энеси менен күн кечиргенине кубанышат. Бирок апасы Гүлмира Жакыпованын санасы дале тынчыбай жатат. Анткени үйдүн салынганына 2 айдын жүзү болсо да, тиешелүү документтер бериле элек. Бизге ушу жердин чечимин чыгарып берип, ушу документибизди колго тапшырып жакшына эме кылып берсе, ушу жерди менчиктештирип берсе, бизге ошону эме кылат элек. Биз өкмөт азыр муниципалдуу жер, бул жерди менчикке берсе болбойт деп атат. Бирок менчикке берсе боло берет экен. Бул жок, тегизделип бүттү да, школ жок болуп атат деп ошондой эмелерди азыр угуп атам. Мындан мурдагы сапарыбызда да мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын апасы ушул көйгөйүн айткан эле. Ал кезде айыл өкмөт башчысы чоңдорду күтүп алып бошободу эле. Бул жолу маалымат алып калаарбыз деген максатта айыл өкмөттүн эшигин каккыладык. Ооруканага жакын жерден эски китепкананын ордун бергенбиз деген айыл өкмөт башчысы муниципалдык жерди жеке менчикке өткөргөнгө мыйзам жол бербейт деп, учурда жер да, үй да айыл өкмөттүн балансында деп билдирди. Анын территориясы 7,5 соттук жер. Бирок азыр закон мыйзам боюнча муниципалдык менчиктеги турган имараттын аймагын жеке менчикке берүүгө мыйзам боюнча закон жок экен. Айыл өкмөттүн көк китебин жасатып, өзүңөрдө тургузуп, ал жерге үй салып, пока жашаса боло берет. Качан бир закон мыйзам өзгөргөндө анан кийин өткөрүп бересиңер. Пока азыр onu өткөрүп бергенге мыйзам талапка жооп бербейт деп айтылды. Анткен менен юристтердин айтымында айыл өкмөттүн балансында турган жердин тагдырын ошол эле айылдык кеңеши чечип бере алат. Болгону айыл өкмөт башчысы эски авариялык китепкана бузулуп, орду калбаганын депутаттарга айтып чыгышы керек экен. Ал ээн жаткан жер деп табылган соң, айыл өкмөт дагы бир эре жерди жеке менчикке өткөрүп берүү боюнча атайын катын айылдык кеңешке жибериши керек. Эл өкүлдөрү маселени колдоп берсе эле жердин тагдыры чечилет. Анан айыл өкмөт жерди менчиктештирип берүүгө толук түрдө укук алат. Эмне үчүн сунушта бериле элек деп жетекчиликке кайрылсак, алардын компетенциясы жетпейт деп тим болду. Ал эми Өзгөн районунун акими майып балдар башка жака көчүрүлүшү мүмкүн деп жүрөктүү үшүттү. Бул жерденби же башка жерденби жер бериш боюнча жакында карайбыз деп ойлойм. Биринчиден, бул жерде буларды эч ким кууп чыкпайт. Бир деле неме ошол коомдук фонд менен байланышып, макулдашып кылынган иш. Экинчиден бул үй башка жерге көчүрүлсө дагы эч бир жери мындай жабыркабай турган, экинчи жерге деле куду ушундай болуп тура турган үй. Анткен менен айрым ачыкка чыккысы келбеген жарандар жер айылдын борборунда болгондуктан баасы кымбат экендигин, ошондуктан белгисиз себептерден улам жеке менчикке өтпөй жаткандыгын билдиришти. Мына ушундай тагдырга дуушар болгон үй бүлөдөн президенттин аппарат жетекчисинин биринчи орун басары Алы Карашев кабар алды. Жердин тагдыры чечилбей жатат деген кабарды угуп, биз аракет кылабыз деп убада берди. Бардыгы тең, мен айтат элем, мыйзам чегинде болуш керек. Өзүнүн атайын белгиленген тартип бар. Азыр мына айыл өкмөтүнүн башчысы менен да сүйлөштүк. Ошо өзүнүн мыйзамдуулук жолун карап, бул муниципалдык менчиктеги жер экен, айылдык кеңештин депутаттарынын талкуусуна алып чыгып, анан тийиштүү документтерин даярдаса, ушул мыйзам чегинде биз көмөк көрсөтүүгө аракет кылабыз, баарыбыз дейм да. Мыйзам чегинде демекчи. Юристтердин айтымында жер айыл өкмөттүн балансында болгону менен үйдө жергиликтүү бийлик менчиктештире албайт. Курулушка мамлекеттен эч кандай чыгаша кетпеген соң, аны айыл өкмөттүн балансына алууга негиз жок. Убагында жетиштүү документи жок болуп курулган үйдүн тагдыры эми кандай чечилет? Берилген убадалар аткарылабы? Аны убакыт көрсөтөт. Кенжебүй Маматсадыкова, Кудайберди Дыйканов, Ош Бирим жаңылыктары. Өзгөн районунан.